эч кандай музыкалык билим алган эмесмин, тубаса таланттым десем болот. Айрымдар айтат, сен аябай жыйынтык сыяктысың деп койгом да. Анан сеники Гагаринаныкына окшошмойт, сеники опера болуп калыптыр десем. Биз отурган гүл бактан, сүйүү чексиз нуру чачкан. Талантымды биринчиден Кудайым берди. Мен жөн эле кыйкырдым да. Сырдыктычу сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркымды. Үйгө барбай каламбы деген коркунуч. Терезеден да секирип кетейин деген ойлор болду. Жүрөгүм эзиң ай, асылым бегим ай. Aşığım begim ay, asılım benim ay. Raymalın boyun senin ay. Begim ay. Карагат көзүң менен кадалып капеле, жараладың сабдага кантейин көк күрөктү эсиң ай. Калгандай бир мен үчүн жаралап керемет, сезим берип мага да сен менин тереңиме жеттиң ай. Байкатпай алдыртан карап чыгып, байкеңдин ойлорун азап кылып, жактырып калганымда сездиң ай. Asılım sezdin ay. Жүрөгүм эзиң ай. Asılım begim ay. Assalamu alaikum Kırgız elin YouTube'tun görüşlörү. Бүгүn биздин не дей аларсың долбоорунда азыркы интернет жылдызы, буюрса келечекте Кыргызстандын эң мыкты ырчылардын бири Мерим Телебалдиева. Тосолуңуздар. Саламатсыңбы Мерим? Кош келипсиң биздин долбоорубузга. Чоң рахмат. Биринчи суроо өзүң жөнүндө айтып берсең жакшы болот эле. Ушу көп подписчиктер сурайт. Өз жөнүндө канча бир тууган, каяктан болот деп. Биринчиден баарыңыздарга салам, жалпы кыргыз элим. Ал эми өзүм жөнүндө айтып кетсек, өзүм Оштун кызы болом. Ал эми 5 бир тууганмын. Ошол 5 бир туугандын эң улуусумун. 2003-жылдын 28 декабрында жарык дүйнөгө келгем. Музыкалык чеберчилик образование барбы? Окудуң беле же мындай өзүң үйрөндүң беле дейм, самоучка дегендейчи? Музыкалык билим ала элекпиз, бирок кандай десем, тубаса таланттым десем болот да. Мен төрөлгөндөн бери эле ушинтип ырдап, азыр учурда сиздин интервьюңузда ушинтип каверлерди тартып, азыр ырдап келаткан учурум. Негизи эч кандай музыкалык билим алган эмесмин, тубаса таланттым десем болот. Мугалим мындай үйүнүңдү ким коюп берди эле? Негизи мен өзүмдүн үнүм ушундай кичке, айрымдар айтат, сен аябай жыйынтык сыяктысың депчи. Жок, негизи эменичи үндүчү коюп берет го, мындай тональностьты кармаш үчүн же өзүң ушуну ырдап кеттиң беле? Эми тонго ырды мугалимим буга чейин менин үнүмө ылайыктап тандап ырларды берет эле жатта деп. Азыр учурда өзүм мугалим бар беле ошондо? Мурда мектепте. Мектепте музыкалык. Жок, музыкалык эмес, орто мектепте окуйм да. Жок, музыкадан мугалим болгондо. Ошол коюп берген э? Ошол коюп берген. Азыр учурда өзүмдүн тональностьтумду өзүм ырдап көрүп, анан байкаштырып, өзүмө ылайыкташтырып алам учурда. Жанагы тональностьтарды өзүң кыласыңбы программа менен же кандай? Эми өзүңүз билесиз да, азыр 21-кылым ар кандай тиркеме, орус тилинде айтканда, приложениялар аркылуу тональностьты көтөрүп алабыз. Көтөрүп, өзүңө ылайыктуу боласың, ылайыкталып туруп ырдай берем.
ким менен дуэт кылып ырдамаксың? Кимдин үнүнө сенин үнүң жарашмак? Өзүң кандай ойлойсуң? Мисалы. Эми кимдин үнүнө жарашмак деген. Менден тышкары. Биз эми экөөбүз дуэт ырдап койдук. Эми кандай десем, Кудай деген баарын көрүп турат да, кимдин үнүнө насип кылса, деги эле үнгө эмес, мындай кимге насип кылса ошол ырчы менен дуэт ырдагым келет. Бул менен именно бул менен деп айтпайм, бирок баары менен эгер насип кылса ырдап чыккым келет. Бирок жок, сен негизи мындай өзүңдүн үнүңдү билесиң да, кандайчы? Анан ошого лаяктуу, мисалы, кимдин үнү сага жарашмакты? Дуэткечи. Дуэтке кимдин үнү жарашмак? Сен оюңча да, мындай сен деле карайсың да, мунун үнү мындай экен депчи. Бул жөнүндө ойлонуп көрбөпмүн, себеби дегенде өзүңүз билесиз, азыр мен өзүм соло, мындай жалгыз ырдап келатам. Ал эми дуэтке акырындык менен ойлонуштуруп баратабыз да. Азыр сиз сурагандан кийин чын эле карап көрсөмбү, кимдин үнүнө дал келет экен? Балким ошону ойлонуштургандан кийин кийинки программада жооп беретирмин. Түшүндүк. Анда эмесе, Мээрим дагы бир ырды суранат элек, ырдап койсоңуз. Биз олтурган гүл бактан, сүйүү чексиз нуру чачкан, сезимдери кең оролгон сүйт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү арнасам, сен уялсаң, алан сайын сүйүм артып, бир өзүңө тартылам. Сүйөм десем уяласың го, сүйкүмдү карап бураласың го, сыздатып жанды суналасың го жаным. Сүйөм десем уяласың го, уянкы күлүп жылмаясың го, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге жардам берген адамдарга жана фирмаларга ыраазычылыкты билдирип койбосок болбойт. Ошондуктан мынакей Адис компанияга бизге мондай сонун тамга жасап бергенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынакей Lightbox караңыз, кайрылсаңыз болот. Ошол ылдый жакта ушул фирманын ссылкасы болот. Жана Pirography KG деген фирма бизге мондай сүрөттөрдү белек кылды да. Бул деген жыгачты күйгүзүп тарткан сүрөттөр да. Карагылачы кандай сонун, кандай керемет сүрөттөр. Pirography KG дагы Dream Art жана мозаика стилинде тартышат. Ссылкалары ылдый жакта, көрүңүздөр, кайрылыңыздар. Жана эң негизги ыраазычылыкты биз спорт клуб Дордойдун председателине билдиребиз. Касенов Шаршен Рахимовичке, агай, Шаршен агай, чоң рахмат сизге, бизге ушундай сонун передачаны ачканга, жаратканга, жардам бергениңизге чоң рахмат. Дүркүрөгөн кол чабуулар, урматтуу көрөрмандар, ушундай сонун Мээримдин ушундай булактай болгон үнүнө чыйыл дагы эмес, мен ойлойм, мындай жакшы үнүн. Мыкты, заманбап, азыркы убакта ырчы айым жана ырчы мырза сенин оюңча да? Эми ар бир ырчынын, ар бир ошол ырчы айым, мырза болобу, айым болобу, ар кимисинин Кудайым берген өзүнчө таланты бар да. Баары эле мен үчүн бирдей, себеби дегенде өзүңүз деле, деги эле менин катталуучуларым, жалпы мени көрүп аткандар билсе керек, мен бир эле ырчыларга эмес, биздин ар жылдыздардын ырларын бирден ырдап келатам да. Ошондуктан мен үчүн баары эле бирдей, баары эле өзгөчө, өзүнүн таланттары менен өзгөчө, мындай өзгөчөлөнүп турат десем да болот. Кимиси жагат көбүрөөк? Эми мындай жага турган бар да. Жага тургандар албетте бар. Башкалары деле бар. Жага тургандар. Айтсам, башкалар тарынбайт да. Тарынат деген ой жок, жөн гана мен үчүн баары бирдей деген мааниде айттым да. Башкалар ойлойт, балким сен алар тарынат сага деген ойдо баары бирдей деп атасың. Жок, мен үчүн чындап эле баары бирдей. Ал эми жаккандары бул Мирбек Атабеков, азыр учурда Эрлан Байкенов ырдадым, Эрлан Андашев жана башкалар дагы жагат мага. Мыкты дүйнөдөгү ырчы айым сен оюңча? Дүйнөдө азыркы убактачы жана ырчы мырза. Эми бир кыргызстандык эмес, мындай дүйнөдөгү. Дүйнөдөгү кайсы ырчы жагат сага?
Билли Айлиш. Билли Айлиш ырчы айымы. Ырчы айым. Ырчы мырзаларданчы? Ырчы мырзаларына чын айтайын, алардын ырларын угам, бирок аябай эле ушунчалык берилип кызыкпайм. Ал эми бир эле мырза болбосо дагы баягы азыркы Корей группалары бар, BTS жагат. BTS. Ошолор жагат, жана ошондой эле Blackpink. Алар менен аябай оорубасам дагы, бирок алардын үндөрүн, таланттарын баалайм да, сыйлайм. Билли Айлиш дедим. Билли Айлиштин именно эмнеси жагат? Эме ырдаганынчы? Ал ырдагандан мындай үнү өзгөчөлөнүп турат да. Азыр башкача ырдайбы? Кандай десем, асмыр, түшүнөсүз да. Мындай үндү акырын. Фальцет деп койбу? Фальцет, анан ошо фальцетке асмыр кошот да. Деп. Меники азыр окшошпойт, бирок аныкы өзгөчөлөнүп турат да. Ошол фальцетке асмыр кошулат депчи. Ошонусу жагат. Жана ошондой эле ал көп интервьюларында карасаң, ага фонограмма менен ырдаган такыр жакпайт. Ар бир көргөн концертинде эле мындай эч качан фонограмма менен ырдаган, дайыма жандуу үн менен ырдайт. Ошол талантын, ошонусун бааладым да. Биздин Кыргызстанда деле ушундай. Мен ушундай ырчыгым келет, жандуу үн менен кайын. Бизде ырдайт живой менен, бирок кээ бирлер фонограмма менен ырдап коюшат, той-пойлордо уялбай эле. Билбейм. Жакшы жаман деп эч кимсе айтпай эле койм, мен билбейм. Мен билем. Кээ ырчылар бар, тойлордо фонограмма менен деле ырдап коюшат. Ошондо сен Билли Айлиштин жандуу үн менен ырдаганын бааладым. Эч кандай өзгөчө үнү, мындай необычный. Сага мындай катуу үндөр жакпайт экен да, типа, допустим, эме сыяктуучу, жанагы Гагарина барбы, ал катуу ырдайт да. Сага ошондо мындай необычный үндөр жагат экен да. Мен үндөрдү кайсыл мага жагат, кайсыл жакпайт билбейм. Себеби дегенде Кудайым берет да, Гагаринаныкы деле жакшы. Себеби дегенде анын деле ырын өзүмө кавер кылып ырдагам, бирок меники катталуучулардын айтышы боюнча сеники опера болуп калыптыр деп. Деп койгом да. Анан сеники Гагаринаныкына окшош эмес, сеники опера болуп калыптыр деген. Бирок опера болсо деле мен уккам, ал каверинди мага жаккан. Негизи өзүңдүн талантың кимден сага жукту? Туугандарыңда барбы же арасындачы же билбейм. Эми бул талантымды биринчиден Кудайым берди. Ал эми андан кийин апам дагы ушундай мендей кезинде мектепте ырдап жүргөн экен. Ойлойм, апамдан мага өттү депчи. Ошентип. Апаңдан деп ойлойсуң, э? Апаңыз азыр ырдабайт, э, апам? Апам азыр ырдабайт, бирок мени колдоп турат дайыма. Түшүнүктүү. Анда эмесе, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, Мээримден дагы бир ыр. Кандай ырдап бересиң бизге? Азыр учурда интернетте менин ырымды баары угуп атышат. Мирбек байкемдин Сүрдөтпөчү аттуу ырын кабыл алып коюңуздар. Кеттик. Battı, ketmedim oyundan, sezimdi susattı, sağınış çoğulgan, kıyalbay sen jaktın, küttümün yolundan. Kezimde sağındım, aksuyumdu çok canırdım. Sezim tal canımdım, жалгыздыктан bildim gobar kıldım. Birge жүргөн kezimde sağındım, aksuyumdu çok canırdım. Дүркүрөң кол чабуулар, дагы бир жолу Мээримге. Подписчиктерден суроолор. Кеттик.
Эрлан Андашев жана Мирбек Атабеков Мээримдин каверин өзүнүн баракчасына жүктөгөндө кандай сезимдер болгон? Биринчи ошондо көргөндө. Биринчи мындай көргөн эмес болчумун Мирбек байке менин чыгарган комментарий окуп атсам эле бир маалда Мирбек байке менин баракчама ошол азыр жогорудардаган сүрдөтпө учурунда комментарий жазыптыр. Вау деп жөн жазбай, сонун быйтыкчалар азыркы тилде айтканда смайликтер менен жазыптыр. Чын эле Мирбек Атабековпу деп карасам, азыр билесиз да, миллион катталуучулар бар ырчылардын галочкасы болот го Инстаграмдан. Ошондон көрдүм. Анан шок болдум. Шок болдум. Анан Мирбек байкеге кирсем, ошол мен ырдаганым. Кухняга кирип сууну алып сууну ичтиң деп тетирип. Жок. TikTokто борбу? Жок, мындай болгон жокмун. Мен жөн эле кыйкырдым да, өлө аябай. Үйдөктөр чочуган жокпу, аны корккон. Чочудум. Не болду деди, айттым, Мирбек Атабеков мени чыгарыптыр өзүнүн баракчасына. Кудайга шүгүр, жакшы эле көрүүчү алыптыр видео десем. Алар аябай сүйүнүштү үйдөгүлөр. Андан соң карасам, Мирбек байке мага катталыптыр да, анысы менен кошупчу. Ошонусу аябай сүйүндүрдү да, мен үчүн бир мотивация болду. Эрлан байке дагы мага катталып, ошол мен ырдаган анын ырларына каверлерди өзүнө чыгарып, ал дагы ушинтип кубантып келатат, мотивация берип. Анан Эрлан Андашев чыгарды. Негизи эле биринчи Эрлан байкенин азыр Ирина Шот менен биргеликте ырдалган жаным ырын өзүнүн инста сторисине чыгарган. Мен аны белгилегем да. Андан соң акырындык менен эфир тасмасына саундтрек ырдап кечирмени ырына ошол ырды дагы өзүнүн сторисине чыгарды. Андан соң азыр жакын арада эле чыкты го, өзүңүз билесиз. Ойлон аттуу ырын кавер таттым эле, ошол каверди өзүнүн баракчасына мени белгилеп чыгарды. Эң сонун, эң жакшы. Куттуктайбыз сени ушундай жетишкендиктери менен. Гуля Маматкеримова жан дүйнөң эмнени каалап жатат? Жан дүйнөм эмнени каалап жатат? Жан дүйнөм мен ошол жогоруда каалаган нерселеримдин баары болуп атат, Кудайга шүгүр. Мен каалаган акырындык менен болуп атат. Мен ошого ыраазымын. Азырынча Кудайга шүгүр, мен каалаган нерсенин баары болду уже. Акырындык менен болуп атат. Кудайга шүгүр деймин. Эч нерсе орус тилинде айтканда не требую. Так. Айназик дейт. 10 жылдан кийин өзүңдү кандай элестетесиң? Эми 10 жылдан кийин өзүмдү кандай элестетем? Ал мен азыр кандай эмгектенип жатсам, ошол эмгегимдин өзүрү кийин 10 жылдан кийин көрөбүз да. Азырынча айтпай эле турайын, өзүнчө эле мындаймын деп. Азыр элестетпейм, себеби дегенде аракет кылыш керек. Ошо аракет кылганыңа жараша көрөсүң. 10 жылдан кийин кандай болот экенин. Им Сары деген бала. Кто убил мертвое море, дейт? Спросите у меня. Кто убил мертвое море? Айтып койчу уже балага. Бог знает. Бог знает, да? Кто-то убил, да? Бог знает, я не знаю. Главное, не я. Главное, биз эмес, да? Кеттик, давай, дальше. Дагы бир Мээримден. Кандай ырда бересиң бизге, Мээрим? Байкен, ооба билем деген. Бул өмүрдө өзүң бар үчүн тагдырма мен ыраазымын. Ичте катып сүйүнүм гүлүм, жүрөсүң сен кантип көнөтүн. Ооба билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Ооба билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да көздөрүңөн көрүп келем. Мээрим, биз жаңылыктарды талкуулайбыз көбүс. Жаңылыктарды. Биз сенин ой жүгүртүңдү көрөлү. Сенин оюңду көрөлү. Маршрутчиктердин забастовкасына сенин көз карашың акыркы жолу болгон. Эми
өзүңүз билесиз, күтүүсүз болуп калды. Алар чыкпай калып, анан көп эле адамдар тоскоол болду. Такси менен каттап, тоскоолдуктар болду. Балким жумушуна, балким билбейм кайсы жерге барарына, ошонусуна тоскоолдуктар болду десем болот. Бирок жаман жакшы деп айтпайбыз. Азыр Кудайга шүгүр иштеп калышты. Не дейбиз эми, оюбуз. Жок, ошондо мисалычы, ошондо кандай кылыш керек болчу? 15 сомго көтөрүш керек болчубу? Мисалычы мамлекет же кандай кылыш керек болчу? Балким алар да түшүнүш керек, Балким алардын өздөрүнүн себеби болгондур. Болбосо жайдан жай 15 сомго көтөрмөк эместен. Балким аларды дагы түшүнүш керек болчу деген дагы ойдомун. Эч кимди жаман жакшы деп эле койгон азыр. Макул. Дата Пуш деген индиялык 32 жаштагы жигит өзүнө кыздардын көңүлүн буруш үчүн $22,5 миң алтындан көйнөк тигиптир. Мында алтындан $22,5 миң кыздардын көңүлүн буруш үчүн. Ушундай жол менен кыздардын көңүлүн бурса болобу? Не дей аласың ушул маалымат жөнүндө? Эми өзүңүз Сен билесиз. оюң. Мен оюмча мындай жол менен бардык эле кыздардын көңүлүн бурганга болбойт да. Мисалы мен өзүмдүн кыз катары айтарым. Мисалы мен Сен көңүл бурбайт болсуң. Көңүл бурган жокмун азыр деле. Мен үчүн жөн эле кийди сөз. Даже бирке көңүл бурбайт беле. Алтындан деле болсо. Ошондо ушул жол менен кыздардын көңүлүн бурса болбойт дейсиң, э? Мен оюмча болбойт. Эң башкысы жан дүйнөсү ошол кыздарга кылган жакшы сый мамилесине карап анан мамиле кылса болот. Кийим деген ал эмнени чечмегиле. Кийим эчтеке чечпейт, э? Эң негизгиси жан дүйнө, анан мамиле, кандай сылык, сыпайы, азыркы этика менен жакшы мамиледе болсо анда болот. Жигиттин нукура сапаттары, э? Түшүнүктүү. Так, дагы Мээримден дагы бир ыр. Кандай ырдап бересиң бизге, Мээрим? Жалпы кыргызстандыктар үчүн, жалпы эле кыргыз элим, Кыргызстан өнүксүн деп Кыргызстаным аттуу ырды менин атынан кабыл алып коюңуздар. Көлкө шатып басканын, көрчү турмуш кула чачканын, өмүрүңө өрнөк берүүчү, өркүндөй бер Кыргызстаным. Өркүндөй бер Кыргызстаным. Эми биз деген Мээримден мындай кызыктуу өзүнүн жашоосунан бир окуяны сурайбыз, айтып берсин бизге. Бирок аягын айтпайсың да, аягынчы. Аягын мен өзүм кызыктуу кылып, өзүмдүн версиямды айтам да, мындай күлкүлүү кылып. Кеттикпи? Кеттик да. Бул окуя негизи 5 жыл мурун болгон. Мен кадимки эле ушул конкурстарга катышып, музыкалык лагерге өткөнмүн. Ошол музыкалык лагерде бизде ошол биздин группалар баары бир кандай десем, буфеттен чыгып атканбыз. Ал жакта бут кийимди чечип кириш керек да. Эми мен жалгыз эмесмин да, билесиз да, көптөгөн балдар бар. Биз ошентип буфеттен чай ичип, эртең мененки тамактарды ичип чыктык. Чыгып атканда карасаң баары тең өздөрүнүн бут кийимин кийип атышат, эл толтура. Мен акырындык менен өзүмдүн бут кийимимди алдым да ары жакка барып кийичем деле бир маалда эшик тырсылып жабылып калды. Карасам буфеттеги эшикти жаап салыштырбы? Жаап салыштыр негедир. Ужин беле же обед беле? Обед болчу да, түшкү. Чыгып кетишти. Мен деген эшикти такылдаттым. Андан соң сиз улантып көрүңүз, эмне болду? Эме деген сен коркуп тыкылдаттың, э? Эми биринчи акырын эле тыкылдаттым. Андан соң эч ким келбегенден албетте коркуп экенсиң да, мен калп калам. Ичи коркунучтуу эле эме? Эми кандай десем, чоң эле, бирок кайсыдай десең өзүң эле үнүң эхо болуп чыкса, бир аз. Ошондо коркунуп турбайсыңбы, бирке? Аябай эмес, биртке корктум да, ушул жакта калып каламбы, менин группаларым кетип калабы ошондо депчи. Эмнеден корктуң өзүң? Мен эч ким таппай калабы дегенден корктум.
Анда кичинекей болчубуз да, кандай сен 5-6 класс аралыкта. Азыр эми 11 классбыз эми. Азыр болгондо коркмогон эскешибиз керек. Так, ошондо сен калып каламбы деп корктуңбу? Калып каламбы, мен эч ким таппай калабы деген коркунуч болгон. Ошол жерде жашап каламбы деп. Эми жашап каламбы эмес, эми үйгө барбай каламбы деген коркунучта. Жанагы эмелерден корккон жоксуңбу? Лагерлерде ушундай ар кайсы историяларды айтат го, привидение, анан тияк бияк деп ошо именно ошо жердечи, ошо. Андай ошо буфетте. Привидениялар ойго келген эмес экен анда. Так, мен улантайын, сен тыкылдаттың, эшикти эч ким ачкан жок, тышынан эч ким ачкан жок. Так, буфет болчу, дагы тыкылдаттың, эч ким ачкан жок. Бул жокста. Ошентип, мен ойлойм, буфет болгондон кийин тамак толтура болчу да, туурабы? Сен ошол жакта где-то 2 жылга калып калдың да. 2 жылга. 2-3 жыл жашадың ошол жерде. Туурабы? Ошондой болду, жанда эмеспи? Эми окуя андай тамак толтура. Эмели, реалдуу эмесин айтып бер анда бизге. Эми реалдуусу терезеден да секирип кетейин деген ойлор болду, бирок мен үчүн бийик болчу. Себеби деген кайсы этаж эле? Этаж эмес, мындай эле кичинекей эле чакан. Эми анда мен кичинекей болчумун да. Корктум да. Бутум ортоламбы деген коркунучтай болду. Бир маалда мен ошол лагерде кыз мен чогуз да группабыз, анан Мерим сен каякта жүрөсүң? Мен терезеден тыкылдаттым эле, ал мени көрдү, анан туруп тур мен азыр чакырып келейин деп, анан ошол буфет жактагы же биздин вожатыйды чакырып келип, анан мени алып чыгып кетишти. Сонун история экен. Мен ойлойм, ошол жерде силер музыкальный фестиваль беле же эмне эле, же лагерь беле? Мен кыргызстандык экениме сыймыктан аттуу конкурстан жеңип, ошол республикалык 3-туруна катышыш үчүн ошондой балдарды чогулту да лагерге чакан лагерь уюштуруп 3 күндүк. Анан ошентип ошол конкурстан жеңип бир телефон утуп алганбыз, биринчи утуп алган телефон ошол жакта болду. Ошондо канча мүнөт ошол жерде отурдуң? Эми канча саат? Саатты караган эмесмин, телефондагы сумкамда болчу, мен деген чай ичип атканда калтырып кеткем да. 1 сааттай турдум окшойт десем, көрсө кийин айттым 15 мүнөт. Мен үчүн көп убакыт тургандай эле сезилди да. Эми мындай корккон киши, ушундай сарсана болгон кишиге ошондой эмете берет да, ошондой сезиле берет да. Биздин чыгарылышыбыз соонуна чыгып баштады. Аягында мен Меримден сиз үчүн, биз үчүн акыркы ырдап койсо деп сурайт. Жүрөктү суруп алдың, жашамды буруп алдың, тартылып сыйкырыңа торуп калдым. Карепте көйүп кеттиң, каныма кирип кеттиң, көмүчтөй шыңгыр этип көлүп өттүм. Сенин жүзүңдөгү солуу менин, сүйүмдү козгоп менин сүйүмүн дедиң. Сенин анарсымал бышкан эрдиң, сезимимди козгоп менин секетим дедиң. Чоң рахмат Мерим, ушу бизге келип бергениңе чоң рахмат. Сенин талантың өркүндөп өсө берсин. Буюрса келечекте мыкты ырчылардан бири болгонуңа каалайм мен. Чоң рахмат.